ата деген ата кен да өзү улуу, апа деген апа кен да өзү тулук. Балдарынын амандыгын тилейт экен, турса дагы өзү ооруп, алып. Урматтуу ата-энелер, бар болгула балдарыңдын бактысына, жайгашкыла сый урматтын тактысына. Мусулман бир тууганым, жер бетинде урматтала турган, жер бетинде эң ыйык болгон бир инсан бар, ал биздин аталарыбыз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам аталар жөнүндө ата бейиш эшиктеринен эң улуу дарбазасы. Кааласаң ал эшикти кеңейтип сактап калгын, кааласаң ал эшикти тарытып, жоготуп алгын деп баарыбызга wasiyet калтырды. Эгер билсеңиз, биздин үй бүлө аталарыбыз аркылуу багып, ата башкарган, ата сыйланган, ата баркталган үй бүлөдө дайыма тынчтык, береке болот. Ал үйгө Кудай Тааланын рахматы, мээрими, берекеси жагып турат. Атасы бий, энеси баш ийген үй бүлөдөн эр жүрөктүү уулдар, ар намыстуу кыздар чыгат. Апасы бий, атасы жашынган үй бүлөдөн кежир уулдар, көкөйт кыздар чыгат. Урматтуу мусулман бир тууганым, атасы баркталбаган үй бүлө бай болушу мүмкүн. Атасы баркталбаган үй бүлө мансаптуу, бизче айтканда маданияттуу дагы болушу мүмкүн. Бийлик жүргүзгөн үй бүлө дагы болушу мүмкүн. Бирок бир нерсени баса белгилеп коюп айтышым керек. Атасы баркталбаган үй бүлөдө эч качан береке болбойт. Ал үй бүлөдө таза, нукура, адамдык касиеттер, улуу адеп ахлак, жакшы кулк мүнөз эч качан болбойт. Ал үйгө Кудай Тааланын рахматы, берекеси жагат. Албетте менин айткан сөздөрүм өз ордун табат. Биз кыргыз эли дагы жөнөкөй элден эмеспиз. Албетте атасын сыйлаган, атасын урматтаган, атасынын кызматына шашкан менин улуу кыргыз элим аман болсун.